Барыңыздарга салам. Борбор калаада кайрадан митингдер. Өкмөт үйүнүн алдында чек ара чатактары боюнча митинг. Жаңы дайындалган өкмөт башчы Улукбек Мариповдун талапкерлигин коюп жаткан кезде Баткендеги суу сактагычтын башындагы суу дарбазасы тажик элине карай турганын айткан. Өкмөт башчынын мындай айтканына нааразычылык ушул күнгө чейин уланып келүүдө. Бүгүн өкмөт үйүнүн алдында ошол жана башка бир топ чек ара маселелерин козгоп, бийликти тез аранын ичинде жооп берүүсүн талап кылган тараптардын митинги өтүүдө. Жалал-Абадтан келген Нурбек Өскөнов бийлик жалаң саясат менен эле алек болуп, чек ара маселесин унутуп, чек арадагы көйгөйлөр бийликтин кайдыгерлигинен улам күчөп жатат дейт. Президенттин жанындагы кресло талашкан вазирлери атайын уюштуруп коюшу ыктымал. Бул саясий эле уюштурулган көрүнүш. 10-15 жыл аралыгында көптөгөн жерлерибиз башка мамлекеттердин карамагына өтүп жатат, дейт өзүн мурдагы чек арачы деп тааныштырган Маратбек уулу Мирланбек. Кечээ күнү да Бишкекте коррупцияга каршы митинг өткөн. Нааразы акциясынын катышуучулары темир жол бекетинин алдынан Ала Тоо аянтына чейин жөө жүрүш жасашкан. Алар жөө жүрүштө коррупцияга жол жок, биз баарын жеңебиз деген ураандарды айтып жатышты. Акциянын катышуучулары Райым Атраимовго 260 миң сом айып чегерип чыгарган сотко нааразы болушууда. Мамлекеттен качты деген экс-ажо Сооронбай Жээнбеков кичи ажылыктан Кыргызстанга кайтып келди. Экс-президент ушул жылдын 2 февралында жубайы менен Сауд Аравияга кичи ажылыкка зыярат кылганы кеткен. Соц тармактарда экс-ажо тууралуу мамлекеттен качып кетти деген пикирлер байма-бай жазылган. Жээнбеков ал жакка Сауд Аравия тарабынан чакырылып барган жана ал жактагы шейхтер менен да бир нече жолугушуулар, сый-салтанаттарга катышканын экс-президенттин жакындары тастыкташууда. Айткандай, учурунда экс-ажобуздун кемчилигин көрө албаган Жогорку Кеңештин экс-спикери депутат Дастан Жумабеков Супер KG видео порталына маек берип жатып, Жээнбековдун башкаруусундагы кемчилиги катары анын коомчулукта айтылган кайрылууларга көңүл бурбай койгондугу болгон деп эсептейт. Адам баласы болгондон кийин кемчилиги болот, бирок мамлекетке кыянатчылык кылган жок. Балким коомчулукта айтылган кээ бир кайрылууларга көңүл бурбай койгону кемчилиги болушу мүмкүн, деди Жумабеков. Ошондой эле Жумабековдун маегинде 2020 жылдын 6 октябрь окуяларында Садыр Жапаров Камчыбек Ташиев менен сүйлөшүп, өлкө тынчтыгы үчүн кызматын өткөрүп бергенин айтты. Кемчилигин, Сооронбай Шариповдун кемчилигин көрө албай атам. Уна айдасаңыз, шашпай айдаңыз. Кыргызстанда 2020 жылы 6126 жол кырсыгы катталып, 754 адам каза болсо, 9227 адам жаракат алды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы кабарлады. Жол кырсыктар айрыкча Ош, Чүй, Жалал-Абад областарында жана Ош шаарында катталууда. Статистика боюнча жол кырсыгы өткөн жылга салыштырмалуу 8%га азайган. Бирок каза болгондордун саны төмөндөгөн эмес, деп айтылат министрликтин берген маалыматында. Эртең менен кофе ичсең, уйкуну качырып, ишке даяр кылат. Бирок аны туура ичүү керек экен. Дарыгер-диетолог Нурия Дианова күнүнө канча чөйчөк кофе ичсе, ден соолукка залакасы тийбей турганын айтып берди. Кофе адамды өзүнө көз каранды кылып алып, бара-бара ал нерв системасын жабыркатат. Ошондуктан күнүнө 2ден ашык чөйчөк ичүүгө болбойт. Кофени тамак менен ичкен жакшы. Көпчүлүк үчүн таңкы кофе менен баштоо адатка айланган. Эгер анын өзүн гана ичсе, анда ал ден соолукка залакасын тийгизип коюшу ыктымал. Кофени тамак менен ичсе, анда ашказан ичегилерге зыяны тийбейт, деген диетолог. Адистин айтымында айрым учурда адамдарга кофенин өзү эмес, анын жыты жана даамы жетиштүү. Данындагы компоненттен чыккан жыт адамды күчтөнтүп коет. Экинчи чөйчөк кофени түшкү тамактан кийин ичүүнү сунуштайт. Аны ичкенден кийин суу урутап коюш керек. Диетолог баса белгилегендей, кофени балдар менен кош бойлуу аялдар ичпеш керек. Эгер адамдын диабети же башка оорулары жок болсо, ошондой эле ашыкча салмак көйгөй менен жабыркабаса, күнүнө бир чөйчөктөн кофе ичип койсо болоорун адис кошумчалаган. Бүгүнкү жаңылыктар ушулар болду. Биздин интернет баракчаларга катталып, пикир калтырганды унутпаңыздар. Кайрадан көрүшкөнчө.